Söz Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке берилет. Assalamu alaikum, hormatlı Министрлик комитет мүчелері, жетекчиси. Менин суроом Теңиз Бөлтүрөк мырзага. Чындыгында Теңиз Бөлтүрөк мырзаны биринчи окуганда абдан сүйүнгөнмүн. Биздин мекендешибиз экен, дүйнөнү көрүптүр, такшалыптыр, бышыптыр, каналдыктыр, кыла турган иштерди, кыла турган азаматтар бизден деле чыгыптыр депчи. Бирок бизге бир топ кат келди, бир топ адамдар өздөрү келди. Эмне үчүн келгениңизден кийин Кыргызстандын подрядчиктерин, компанияларын оюндан чыгарып, казактарды, монголдорду, түрктөрдү ала баштадыңыз? Былтыр 17 майда киргенде Кумтөргө бир 104 миллион доллар жаңы жылга чейин экономия кылдык деп атпаймынбы? 104 миллион доллар. Ошонун баягы бир 4-түн бири десем болот. Ошо бүт коррупционный схема. Кыргызстандын компаниялары баасы Турциядан эмес, Канададан да чоң менен буровой работа атпаймынбы? Буровой работа. Ошондо компания ошо баалар менен иштечү. Ошондуктан контракттарды бузуп кетиргенбиз. Азыр баасы 2 эсе почти арзан. Ошол баа менен иштеп атат. Ошол шарт менен кайра келишти. Эми ошол жана критерийлерди окуп койдук. Эми кайрадан ошолор иштеп атат. Ошол ресурс Сталкер деген компаниялар келди. Аларга үлгү болуп, ошо Турциядан, Монголиядан бизде жанагы сапаты, анан деген скорость, производительность деген ошол жагынан жетишпей атат кыргыздар. Ошолорго үлгү болуп туруп, ошо жигиттер келип Турциядан, Монголиядан көрсөтүп, ошолорду үйрөтүп атат. Ошолорду иштеген балдар 90% бүт ошол көлдөн Кыргызстандын жарандары. Мастер буровых установок деген ошол мамлекеттерден ошолор келген. Ошолор үйрөтүп атат. Ошондуктан 90% ошо баары тең эле көбүнчөсү көлдөн, ошо Жети-Өгүз районунан эле иштеп аткан баягы Кыргыздын жарандары иштеп атат. Эми 2 эсе эмес 4 эсе арзан болсо деле акча качып кетип атпайбы? Сүйлөшүп көрсөңөр болмок. Помольный шайлар боюнча эмне айта аласыз? Каяктан алып атасыздар азыр? Эмне боюнча? Помольный шайлар. Помольный шайлар боюнча алда өзүнчө бир чоң коррупционный схема болду. 2 ишкананы текшерип көрдүк илгертен бери, 6 жылдан бери. Расход, удельный расход деген болот. 1 тонна жана руданы майдалаш үчүн Кыргызстандан чыккан шарлар Садыр Кожоевич өзү да барып көрдү. 1,5 килограмм кетип атат Кыргызстандыкка. Азыр Россиядан сапаттап атабыз, ошол баа менен 700 грамм кетип атат. Түшүнүңүзбү канча экономия? Анан сапатында сүйлөшүп көрдүк, эки өтө Вулкан деген компания бар, анан бул Токмокто бар. Сапатын такыр начар. Эки бөлүнүп атат, шаардын ичине милицияга салганда эле экөө бөлүнүп калып. Аны атайын Садыр Кожоевич барып туруп өзү көрүп туруп, анда токтоткон дейт. Эми ошол заводду өзүбүзчө сала алып атабыз. Ошол бир кадамды койдук. Эмени жанагы өзүбүзчө заводду куруп туруп, технологиялар бар. Иран менен сүйлөшүп атабыз, Кытай менен. Ошол заводду өзүбүз шаарды чыгарабыз. Бирок технологиясы мындай жөн эмес. Металломдон жасай албайсың, отходтордон. Кыргызча. Абдан жаңы технология керек болуп атат. Буюрса ошону кылабыз деп атабыз. Кумтөргө колдон келишинче Кыргызстандан чыгаралы деп жана каражат баардын керек нерсени. 1,5 килограмм деп атасыз. Мен ушул маалымат тактаганмын. Канадалыктар иштеп атканда 1 тонна рудага расход 800-850 грамм болчу экен. Алардын маалыматы эмне, туура эмеспи? Сиз айтасыз? Туура эмес маалымат. Мен совет директорлукта көп суроо болдум Центрада. Бүт маалыматы, көп маалыматы Кумтөр боюнча, алардын маалыматы бияктагы маалымат менен такыр окшобойт. Сапат начар экен деп өзүбүздүкүлөр тээп чыгара берсек, кантип өндүрүштү, ата мекендик өндүрүштү, анан импортозамещениени өстүрөбүз. Ошондуктан жаңы технология, ошо жана проект деп атпайбызбы? Кээде мен да критикалап атат. Проектти шашылып батак жасабайсызбы депчи. Биз баягы кылдат, шашпай, международный стандарт менен жасайбыз. Проект деген жөн эле баягы туалет курбайбыз. Биз баягы жана бүт ишканаларды бул деген проект менен жасайт. Инженерлер келип атат. Дагы бизде проект институтта жок болуп атат. Ошону азыр жана бүт компания, азыр эле иранский компания менен азыр келишимди түзүп атабыз. Инженерлер жана гидроэлектростанцияга. Бизде бир гидроэнергетиктер калбай калды. Бүт Россияга кетип калыптыр. Ошо балдар 20 баланы окутуп бересиңер деп контрактты киргизип алдык. 2 жылдын ичинде гидроэнергетический инженерия компания кылып алдык. Ошо тоген боюнча да инженерия компаниялар чет мемлекеттен алып келебиз. Ошолорго да биздин кыргыз балдардан тандап, ошолор бир 30-40 баланы үйрөтүп туруп, ошо бияктан проектный компания ачалды деп атабыз.
Советтер Союзунда азыр Россияда, Казакстанда чет мемлекетте международный стандарт боюнча проект өткөн компаниялар жок болуп кетти. Эгер де коррупция болсо, биздикилер начар иштебаса, эмне үчүн кандидаттардын убагында 17-18 тонна алтын алынган, өткөн жылы менимче 12 тонна болду. Анында 2,5 тоннасы мурдагы алтындар кошулду окшойт, өткөн жылда калдык, туурабы? Эми сиз менен отуруп мен баардыгын эле айтып берсем, шашпай. Баягы Эл оксун, мен депутатмын, элдин. Баягы эме бул деген эме да, жана адис болуш керек, бирок түшүндүрүп берипчи. Кудай берген алтын бар. Кээде баягы бай жагында астына үстүндөгөн ыргытып туруп кире албайсың. Бизде блочная модель деген болот. Кээде жанагы бедный ырдатып коебуз, ошондон өтүп туруп 1-2 жылдан анан байга жетебиз. Же ортончу ошол программа менен иштей беребиз. Кээде программа боюнча, бул меники эмес, Центрдин планы боюнча 21-жылы 14,5 тонна казалабыз деген план болчу. Биз ошону аткардык. Быйыл өзүбүз 17,3 тонна жасай алабыз деп ошону кадам коюп туруп, азыр ошону иштетип атабыз. Рахмат. Балким Кыргызстан Жаратылышка да эме болот, бул эмеде, эсеп метет, связан с природой дегенде. Балким Кыргызстандагы эң патриот адам сиздирсиз. Мен баш аягы бир ондой мамлекетте окудум, бирок ошол жакта калып калышты такыр ойлогон эмесмин да, жарандыкты алып. Сиздин жарандыгыңыз боюнча эл арасында көп сөздөр бар. Элибиз көп нерсеге ишенбей калган билесиз. Эртең бир күнү чемоданын көтөрүп кетип калат, топтоп туруп. Биз эмне кылабыз деген да пикирлер бар эми, ачыгын айтып коеюн. Ошого бир жооп берип коюңуз, жүрөктөр тынчыраак уктайлы. Нуржигит Кадырбекович, бул Кыргызстанда 3-төн бери араңарды эле отурат, двойной гражданство менен. Россияда да толтура кыргыздар. Атамбаевди алсак, ат кечирип коесуз, Атамбаевдеги Аскар Акаевич, берки Бакиевдер, алар кыргыздын эле да жарандары болгон. Алар каякта жүрөт азыр? Мен тияктан келдим. Мен бияка Кыргызстанга мен өзүм түптөн болом. Скөлдөн учакта төрөлгөм, ошол жерден да өмүр бою ошакта Кыргызстанда иштейин деп келдим. Паспортубузга тийишпей эле койгоч, баягы балдар үчүн балдарым окуп атат аякта. Бирок мен билгенимди, ошо тажрыйбамды ошо Кыргызстан үчүн ишке киргизейин деп ошого келдим. Ошо балдарды да ишитип келдик азыр мына. Бир келип кетсеңиз көрөсүз, кимдер иштеп атат. Россиядан тын кыргыз балдар, Сбербанктын самоведущий айтишниктерди кыргызды алып келдик. Казакстандан алып келип атабыз. Англиядан алып келип атабыз кыргыздарды. Ошо мени көрүп кыргыз балдар келип атат азыр. Анан деген бул гражданство деген баягы патриотизм менен гражданствонун эмеси жок, эмеси связь мындай ачканда. Ошол буйрсаңда там го, мына 4 жылдын ичинде кумтордун производительности 17 эмес 25 тоннага чыгара алды атабыз. Прибыль где-то 700-800 миллион долларга чейин чыгара алды атабыз. Анан жаңы ишканаларды өтпөй, улуттук проекттерди жасап атабыз, чоң проекттер жасап атабыз. Аны баягы ядистер жасабаса жасай албайт. 30 жылдан бери ошон үчүн айтып атпаймынбы, улуттук чоң проекттер. Мен балким жакшы айта албай калдым тиги презентацияда. Бирок эртең бюджеттен комитетте чыкканда экономика боюнча айтып берейин. Оозуңузга май, сиз айткандай эле болсун. Улуу көчмөндөр мурасынын операцион расходу ай сайын кандай, айлыктарга жана башкаларга? Азыр бюджетти карап атабыз. Бир ошону Министерство финансов ошону бекитип бериш керек. Азыр жаңы эле ошону аныктадык. Эртең маалыматты берем. Ошол Минфин деген жалгыз акционерибиз бар, ошол баардыгын көзөмөлдөп утверждение кылат буюрса. Ошентип жаңы структура түзүп, айлыкка, операцион расходко кошумча чыгыша кетирбей, бар структуранын негизинде эле ушул маселени чечсе болот беле, холдингдин миссиясын башка бирөөгө берип? Кандай? Да, бир жолу айтып коюңуз, түшүнбөдүм. Убакыт туура эле пайдаландым эле, түшүнбөй калдыңыз. Жаңы структура түзсө, кошумча чыгашылар, айлык алыш керек, штаттар түзүш керек, жана башка дегендердин, офис алыш керек, башка кылыш керек, ремонт кылыш керек деп. Ошонун ордуна бар эле структуранын базасында ушуну кылса болот беле? Улуу көчмөндөр мурасы холдингинин миссиясын башка бирөөгө берип, даяр эле структурага. Бул өкмөткө суроо. Холдинг компания бул деген адис, биз деген көбүнчө проекттер жасайбыз да. Ошо холдингде жалаң проектти жасаган, билген, project management деген түшүнгөн ошол адамдарды алып келдик. Только финансовый инвестмент деген жана инвестиционный проекттер жасап атабыз.
ошо жанагы финансовый модельди түшүнгөн адамдарды биз ошого келгенбиз, ошо балдарды ошо болду. Башка компания жасай албайт. Кыргызстанда бүгүн карасаңар жакшы проект институт да жок. Чоң рахмат.